Бүгүн саясатчылар Элдар Абакиров, Аймин Касенов жана Клара Соронкулова Бишкек шаардык кеңешине болуп турган шайлоого катышуу үчүн бир партияга бириккен жарыя кылышты. Ал эми алардын биригүүсүнүн эң негизги максаты прогрессивдүү жаш муунду бир күчкө жана бир саясий күчкө бириктирүү болуп саналат. Бул туурасында саясатчы Клара Соронкулова өзгөчө белгилеп, бул үч күчтүн биригүүсү жалпы Кыргызстан жаштарына үлгү болсун деген максатта экенине токтолду. Биригүүнүн жакынкы максаты бул жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышуу. Ал эми биригүүнүн негизги максаты силерге окшогон прогрессивдүү жаш муунду бир күчкө, бир саясий күчкө бириктирүү. Ушул максат менен биз биринчи кадам жасап атабыз. Кудай буйруса, ушул биринчи биздин ушул кадамыбыз бир чоң кадамдарга айланып, бир чоң жолго чогуу түшсөк дагы, тилеген, баарыбыз тилеп турган мамлекетибиз гүлдөсүн, өнүксүн деп тилеп турган максатыбызга чогуу жетишибиз керек. Ушуну азыркы күндө баарыбыз эле так жана даана түшүнүп калдык. Биригүү болбосо биз атандаша албайбыз. Азыркы коррупционерлер менен, мыйзамсыз байыгандар менен, паракорлор менен таза адамдар бирикпесе, биз алар менен атандаша албайбыз. Аны баарыңар өткөн шайлоолордо көрдүңөр, ага баарыңар күбө болдуңар. Жыйынтыгында аталган үч партиянын өкүлдөрүнө шайлоого кайсы партиянын атынан катышуу үчүн чучугулак тартылып, анда Реформа партиясы сандалды. Ал эми партия лидерлери кол койгон меморандумга ылайык, алар Бишкектен башка аймактарга болуучу шайлоодо да бири-бирине көмөк көрсөтөрү айтылды. Белгилей кетсек, Элдар Абакиров, Адилеттүү Кыргызстан, Клара Соронкулова, Реформа жана Аймин Касенов Асман Ала Тоо партияларынан лидерлик кылат. Белгилей кетчү жагдай, буга чейин үч саясатчы тең өткөн президенттик шайлоодо талапкерлигин коюшкан. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелде болот. Аймактык шайлоо комиссиясынын 17 февралдагы маалыматына ылайык, саясий өнөктүккө азырынча 10 партия салыштыруу ниетин билдирди.